Урматтуу телекөрүүчүлөр, ишилгери программабыз улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Котман күнүңүздөр менен. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу майдын баасы дагы 6-9%га көтөрүлүшү мүмкүн деп болжолдоодо. Алардын маалыматы боюнча мунайга болгон дүйнөлүк баа өсүп жатат. Россиянын мунай базарларында күйүүчү жана майлоочу майдын дүң баасынын көтөрүлгөнү да байкалууда. Буга байланыштуу өлкөдө күйүүчү жана майлоочу майдын баасы башка жылдарга салыштырмалуу бир топ эле жогору. Алдыда берүүбүздө мунай өндүрүү жана анын наркы тууралуу тиешелүү кызматтын өкүлдөрү менен маек жүргүзөбүз. Ишилгери программасында нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатов жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаков студиябызда. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Канат Советбекович, алгач эле сизге суроону берсем, азыркы тапта мунайдын баасы көтөрүлүп атат. Себеби эмнеде? Азыр өзүңүз айтып кеткендей эле, эң негизги себеп бул баягы дүйнөлүк тенденция болуп атат. Анткени нефть эгерде котировкаларын карап көрсөк, баягы биржаларда алар бүгүнкү күндө туруктуу эмес болуп атат да. Мисалы үчүн вторникте бир биржада Нью-Йоркто бир аз төмөндөгөн болсо, кайтара эле четверг күнү кайтара 3-4%га жогорулап атат да. Ошондо биз берген баягы пресс жыйынга жараша 2 апрель күнү болсо, ушу баррелдин баасы $64 жарым болуп, немеден $65 жакын болуп атат. Тегерегинде болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Анткени акырын мына марттын акыркы күнлөрүндө кичине басаңдаган болчу, бир 62-61ге чейин. Анан кайтара эле апрелдин 2-синде $65 тегерегине чейин жогорулап баратат да. Бул акыркы 3-4 айдын ичинде ушундай байкалып аткан неме болуп атат. Көрүнүш болуп атат. Өзүңүздөр билсеңиздер, жаңы жылда 1-январда болсо $50 тегереги болуп аткан. Brent маркасындагы нефтинин бир баррели $50 болуп аткан, а бүгүнкү күндө ошо $65 чейин жогорулады да. Ал эң негизги баягы себептердин бири. Ал эми экинчиси болсо, Россияда дагы сиз өзүңүз айткандай эле дүң баалардын жогорулашы болуп атат. Бизге кой берген ал жерден да бир канча себеп бар. Биринчиси болсо баягы нефтини казып алуу көлөмдөрүнүн кыскаргандыгы, өндүрүштүн дагы баягы көлөмдөрүн азайткандыгы болуп атат. Андан тышкары дагы могу Хабаровский дегенде Хабаровский шаарындагы чоң НПЗнын авариялык ремонтко туруп калышы 2 айдан бери. Ошондуктан Россиянын ошол чыгыш тарабындагы 3 чоң региондо тартыштык пайда болгондуктан биздин нефтетрейдерлер мурун сатып алуучу Сибирдеги жанагы Уралдагы заводдордун кандайдыр бир көлөмдөрү бүгүнкү күндө ошо 3 регионго жөнөлтүп жатат дагы. Бизде бензин группасы боюнча анча-мынча бир каяктай тартыштар болуп атат да. Бирок ал мындай болуп атат. Бизге толук баягы чоң көлөмдөгү поставкаларды жөнөтпөй жатышат. Бирок майда партия менен бүгүнкү күндө мундай заттар бизге келип эле жатат. Ошондуктан эч кандай мондай токтоп калып биздин эмелер иштебей калган көрүнүш болбойт. Бирок ошого жараша мына бизде түштүк региондордо болсо баягы майда фирмалардан бир канчасы жабылууга аргасыз болду. Анткени баягы майда оп менен сатып ала албай калышты. Анан ири компаниялар болсо азыр Кыргызстанга алып келип өздөрүнүн толугу менен АЗСтерин камсыз кылып атат биринчи кезекте. Анан баягы майда опту Кыргызстан ичинде да сатылбагандыктан биздеги түштүктө бир 4-5 компания бүгүнкү күндө жабылды. Ал эми биздин баягы ири компания болсо бүгүнкү күндө толугу менен камсыз кылып атат, алып келип атат. Бир гана баягы көйгөйлүү маселе болгон бул баанын жогорулашы болуп атат да. Ушул эки себеп негизинде анан дагы эң мындай бир жаман эле мындай ушуга да таасир эткен болсо биздин сомдун наркы түшүп кеткени болуп атат да. Мындайча айтканда девальвация болуп атат. Ал былтыркы жылдан бери биздин сом 22%га чейин арзандап кетти Америка долларуна салыштырмалуу. Ошол дагы мисалы үчүн ар бир литр бензинге бир 4-5 сом таасир этип атат да жогорулашына. Анан кийин дагы ушул мунай затка болгон баа дагы 6-9%га көтөрүлүшү мүмкүн деген дагы. Мүмкүн дегенибиз биз бүгүнкү күндө Россиянын дүң баалары менен алып келип эң эле аз баягы маржинальностьта үстүнө баягы немени коюп туруп сатканда деле бүгүнкү күндө ушул баа менен болуп атканда бизде 51 сомдун тегерегинде калыптаныш керек да. 50 сом, 51 сом. Бүгүнкү күндө 47 сом, 40 тиын болуп 92-чи үлгүдөгү бензиндин баасы болуп атат. 47 сом, 40 тиындай неме орточо эсеппен алганда. Ошондуктан биздин ушундай божомол бергенбиз 1-апрель күнү. Ошол жакынкы 1-2 жуманын ичинде бензиндин баасы
6%-га же сом менен айтсак 3-3,5 сомго чейин жогорулушу мүмкүн. Ал эми дизель отуну болсо 9%-га, сом менен айтып кетсек, ал деле 4 сом тегерегинде жогорулушу мүмкүн деген биз маалымат бергенбиз. Кеңешбай Дускулович, ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттик тарабынан азыркы тапта ушул бааны көтөрүп жибербөө үчүн кандай иш-чаралар көрүлүүдө? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден жанагы эле ошол суроону улай негизинен баа көтөрүү бул сырткы жагдайларга байланыштуу болуп атат. Биз баягы импортко көз каранды болгон мамлекет болгондон кийин дээрлик башка мамлекеттин баа саясатына мындай түз таасир берип атат биздин ички рынокко. Андан сырткары жана айтып кетти, ушу доллардын курсу боюнча бул жерде бир топ таасирлер болуп атат. Ошонун алкагында ошол негизинен бүгүнкү күндө ушул күйүүчү май рыногунда ири компаниялар иш алып барат. Кээ бир 7-8 ири компаниялар иш алып барат. Андан сырткары бир 15-20га жакын мындай орточо компаниялар бар, жеке ишкерлик субъекттери бар, ошолор иштерин алып барат да. Анан бүгүнкү күндө бул рынокто мамлекеттик органдар тарабынан, кыргыз өкмөтү тарабынан же болбосо биз тараптан баалар коюлбайт. Булар өздөрү суроо талапка жараша бааларын коюп, аныктап иштерди алып барат да. Анан эми биздин негизги ушу бардык эле дүйнөлүк практикада биздин башка коңшу мамлекеттерде, ЕАЭС мамлекеттеринде бир 4-5 мындай метод бар ушу жөнгө салуу чөйрөсүндө. Күйүүчү май рыногу болобу, башка жөнгө салынбаган чөйрөлөр мындай чөйрөлөрдү жөнгө салуу жаатын иштерди алып баруу боюнча. Биринчи өзүңүз билесиз, ушу март айында башында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен баягы сыртка чыгаруу боюнча, сыртка чыгарууга бөгөт коюу боюнча тийиштүү чечимдер чыгарылган. Ушундай сыртка чыгарбоо боюнча ал дагы өзүнүн таасирин бериш керек, себеби биздин күйүүчү май рыногу ачык айкын экономикалык шарттагы рынок болгондуктан кээ бир субъекттер сыртка дагы алып чыгып жүргөн да. Бул бир жагы. Экинчи жагы бүгүнкү күндө түз жөнгө салуу кирген жок. Бул албетте күйүүчү май АИ-92 маркасы, АИ-80 маркасы, ошол эле дизелдик отун бул социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмегине кирет. Өкмөттүн 242 тийиштүү чечими бар, ошого ылайык бул социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмегине кирет. Ал жерде дээрлик баа көтөрүлгөндө албетте Кыргыз өкмөтү тарабынан ошо экономика министрлиги сунуштап тийиштүү иш-чаралар ишке ашат да. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол биздин ыйгарым укуктун алкагында эки ушундай багыт менен иш алып барып атабыз. Биринчи багытыбыз бул жерлерде Кыргызстандын региондорунда, борборунда, бардык аймактарда сурамжылоо жүргүзүп, сурамжылоордун жыйынтыгы менен талдоолорду жүргүзүп, талдоолордун жыйынтыгы менен тийиштүү сунуштарды жана ушундай жөнгө салуу жаатындагы иштерди, максаттарды ишке ашыруу боюнча. Ошол эле жерлерде бүгүнкү күндө албетте ошол Россиянын өзүндө бир 50-60%га чейин кымбаттоо болсо, бүгүн биздин ички рынокко дагы мына АИ-92 маркасын алып келсек, бул дээрлик 30%дан жогору, 32, 33, 34%га чейин барып атат да, жогорулаасы 1-январдан тарта. Ал эми дизелдик отунга деле ошол 23%-ын тегерегинде, 22-23%-ын тегерегинде көтөрүүлөр болду. Анан бул жерде биз көңүл бөлүп атабыз, бул негиздүүбү же негизсизби? Албетте булардын биз ошо сурамжылоо жүргүзгөндө ушул рынокто иштеген баягы ишкерлик субъекттеринде өзүбүздүн атаандаштык мыйзамынын алкагында суроо талаптарыбызды, суроолорубузду жөнөттүп, ал жердин булардын маалыматтары боюнча биз эсептеп тактоолорду да жүргүзүп атабыз, өзүбүздүн эсептерди. Мына бүгүн дээрлик Россиядан келген майдын 77% бул луговойго чейинки ошо ГСМдин күйүүчү майдын баасы түзөт да. Андан сырткары акциз салыгы проценттик деңгээлде айтканда 7,4%, НДС салыгы бар 8%-ын тегерегинде. Андан сырткары баягы ички железнодорожный баягы темир жол каттамынан 1,6%, 5%-ын тегерегинде булардын накладной расходдорду баягы сатууга кеткен чыгымдарды бул жагында карап атабыз. Ушул жаатта биз иштерди жүргүзүп, бүгүнкү күндө буларга дагы нефтетрейдерлерге, ири ушул рынокто иштеген субъекттерге кечээ эле бизде өзүбүздө жыйын болуп, монополияга каршы орган тарабынан тийиштүү талаптар коюлду. Ал талаптар кандай?
атаандаштык мыйзамынын талаптарын бузбоо, ак ниет атаандаштыктын алкагында иштерди алып баруу, ошондой эле запастар менен өздөрүн камсыздоо, андан сырткары буларга негизсиз баа көтөрүүгө баягы жол берүү боюнча биз кат жүзүндө дагы ар бир компанияга өзүбүздүн талаптарды койдук. Мындан сырткары буларга ушу чыгымдарыңарды азайтуу менен бааны кармоо жагында мындай эскерттик да. Ушул жааттарды иш алып барат. Себеби дегенде кескин баа көтөрүүгө биз жол бербөөгө тийиштүү рычагдардын баардыгын колдонуп атабыз бүгүнкү күндө. Албетте кескин 20%дан ашып кетсе, анда тийиштүү жанагындай механизмдер да ишке ашышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө ошол механизмге чейинки иштерди жүргүзүп атабыз да. Ошолордун таасири астында мен айтар элем, булар албетте январдан тарта кескин баа көтөрүп жибериши мүмкүн эле. Биз талаптарды катуу коюп, ошон үчүн буларда 50 тыйын, 60 тыйындан 1 сомдон гана көтөрүү болду. Булар 4 сомго тияктан көтөрүлгөндө кескин алып келип эле 4 сомдон кошкон жок. Булардын запастары бар болчу. Ошолорду эске алуу менен талдоолор жүргүзүп, анан биз да тийиштүү талаптарды коюп атабыз да. Ошол эле коңшу мамлекеттерде да көңүл бөлүп атабыз. ИАЭС мамлекеттери менен дагы иштерди алып барып атабыз. Жакында эле ИАЭС мамлекеттин 5 монополияга каршы орган жетекчилери видео формат алкагында ушундай жыйын өттү. Ал жерде да ушул маселелерди көтөрдүк биз. Кандай иш алып барабыз? Ошол эле Россияда булар дагы айтышты, бул бир жалык товар, монополияга каршы Россиянын орган тарабынан да жөнгө салынбайт. Ошон үчүн баягы эки өлкөнүн сүйлөшүүлөр алкагында гана чечилүүчү маселе да. Баягы индикативдик баланстар түзүлөт. Андан сырткары бирдиктүү саясат ушу ИАЭС мамлекеттеринин алкагында 2025-жылдын 1-январынан тарта ишке ашат да. Ага чейин эки өлкөнүн сүйлөшүү жагдайында гана ишке ашат да. Ушундай иштер жүрөт. Мындан бияка биз апта сайын мындай талдоолорду, сурамжылоорду жүргүзүп атабыз. Азыр күн сайын жүргүзүп атабыз. Аймакта кайсыл эң жогорку баа? Албетте бизде Баткен областында болуп атат. Бүгүнкү күндө Баткен областында жогору баа болуп атат. Себеби ал жерде Бишкек шаарынан алып барыш үчүн транспорт чыгымдары бар, аны эске алып атабыз. Ушундай жагдай болуп атат да. Анан түз жөнгө салуу кире элек. Биз дыкаат, талдоо, иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда биз 3 компания үстөмдүк абалды ээлеген субъект деп таап, бүгүнкү күндө реестрге киргизгенбиз. Бул Газпром нефть Азия компаниясы, ошол эле Роснефть компаниясы бар, жанагы өзүнүн немеси бар. Анан Ред Петролиум. Ушуларды биз 35% деңгээлден жогорку пайызды ээлейт деген норма менен бүгүн үстөмдүктүү абалга ээлеген субъекттердин тизмегине киргизип, буларга карата иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Ал жерде атаандаштык мыйзамында бир топ талаптар бар. Ошол эле негиз баа көтөрүүгө жол бербөө, өз ара сүйлөшүп алып бааны көтөргөн учурда кандай ыкмалар колдонулат, анын баардыгын алкагында иштер жүрөт бүгүнкү күндө. Талаптар деп калдыңыз, катуу коюлуп, ал эми 20% көтөрүлгөндө гана атайын рычагдар колдонулат деген дагы маалыматтар бул канчалык деңгээлде чын? Туура эле, мен жана башында белгилебедимби, өкмөттүн ошол 242-токтомунда белгиленген 1 айдын ичинде баа 20%дан өсүп кетсе, анда Кыргыз өкмөтү жөнгө салуу ыкмасын киргизе алат да. Ошол эле экономика министрлиги тарабынан сунуш болот. Бирок биз ага чейинки иштерди мындай алдын ала алуу, өтө мындай өзүбүз баягы краткосрочный план, анан долгосрочный пландар түзүп алганбыз. Мындай тез арада кабыл алынчу иш чаралар, анан баягы этабы менен кабыл алынчу иш чаралар. Ошол жаатта биздин өзүбүздүн иш чаралар белгиленген. Өзүбүздүн органда дагы биз тараптан эле эмес, дээрлик биздин премьер-министрибиз дагы бул жөнүндө 2-3 жолу жыйын өтүп, тийиштүү органдарга, ошол нефтетериялерге катыштуу, буларга дагы тийиштүү ал жерде бир топ тапшырмалар берилген. Ошонун алкагында да иштер жүрөт да бүгүнкү күндө. Канат Советбекович, айтсаңыз, Кыргызстан ушул мунай затын жылына канча пайыз колдонот жана ошондой эле өлкөгө канча мунай зат кирип турат жыл сайын? Жыл сайын бизде Россия Федерациясы менен өкмөт аралык келишим бар. Ошол келишим негизинде жыл сайын бизден мурунку КПМ болчу, бүгүнкү күндө энергетика министрлиги болуп калды. Тарабынан индикативдик баланстар бекилет да. Ар бир ошол неменин ар бир мунай затын үлгүсүнө, мисалы үчүн бензин группасы боюнча биз 460 000 тонна баягы вывозной пошлина деген бар да, Россия Федерациясында. Ошонун алып салып бизге берет да, ошол келишим негизинде. Ал эми дизель отуну болсо 485 000 тонна, анан кийин реактивдик кыймылдаткычтардын отуну болсо 100 000 тонна кирет. Ал пошлинасыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул 21-жылдын 3 айында 1-кварталда Кыргызстанга бардыгы болуп 327 000 тонна күйүүчү майлоочу заттар кирген.
Анын ичинен 182 миң тоннасы болсо бул бензин группасы болсо, 145 миң тонна болсо бул дизель отуну болот дагы, 10 миң тонна бул реактивдик кыймылдаштардын отуну болот. Ушул эле көлөмдө биз карап келсек, баягы Россия Федерациясындагы акциздик ввозной пошлинанын эсебинен биздин кардарларга 3 айдын ичинде 4 миллион 200 миң доллар Америка долларына бизге мындай жеңилдик кылып беришти да. Анткени эгерде баягы келишим жок болгондо ушул баанын баары бул жака кошулуп туруп, анан биздин кырдаалдарга кымбатыраак болуп келмек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин негизги отун мына күйүүчү майлар ташып келген мамлекет болуп Россия Федерациясы болуп атат. Ага тышкары биз ар кайсы мамлекеттерден мүмкүндүү деле карап келатабыз, бирок ал жерде баягындай болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле Түркмөнстанды алсак, ал жерде баягы алар мунай заттарын биржа аркылуу сатат да. Ал жерде туруктуу баа болушун биз күтө албайбыз да. Анткени ал жума сайын өзгөрүп турат, анан кийин бизге кымбат баада келип калып атат да. Ал эми мына Казакстанда болсо, бул жерде башкача кырдаал, анткени Казакстандын өзүн толугу менен өзү камсыз кыла алат. Ал жерде өзү нефти казып алышат, анан кийин ири заводдордун баары бүгүнкү күндө модернизация өткөндө жогорку сапаттагы экологиялык мунай заттар чыгарылат. Бирок буларда мына быйылкы жылдын эсебинен экспорт жабык болуп турат. Экинчи мына жарым жылдыкта эгерде биздин ачыкча бир көлөмдө иштелип чыга турган болсо, анда биз Кыргызстанга сунуштайбыз деген мындай болуп турушат да. Былтыр пандемия убагында баягы кескин түрдө баягы кыскарып кетти да колдонуу. Ошондо аларда ашыкча бир немелер чыкканда бизге сунуштап, биздин мунай сатуучулар кандайдыр бир көлөмдү Казакстандан алып аткан. Ал баягы июль айынан тартып 25 декабрга чейин Казакстан экспортто ачкандагы экспортный пошлинаны нөлгө түшүрүп койгон. Ошондо бизге кызыктар болуп, биздин мунай сатуучулар алып баштаган болчу. Бирок ал жерде дагы алардын баягы ички керектөөсүнүн өзүнүн калкына болгон баасы башка. Ал эми экспортко чыгып атканда бизге болсо бааны ошол эле Россия Федерациясындагы дүң баалар менен теңеп коюп бергенде бизде мындай чоң айырма деле жок болуп калды да. Казакстан алганыбыз же Россия Федерациясынан алганыбыз да. Ал эми Иран деп атат, башка мамлекет айтып атат ар кайсы кишилер. Биз мынтип жооп берелик да, Ирандан бул жерге жол кирейси гана ташып келгенин 22% болуп үстөк болуп кошулуп калат да. Андан тышкары ал жерде баягы темир жолунун баягы туура келбей калып атат да. Биздин калия аларга караганда чоңураак болуп калып атат дагы. Аны дагы перегрузка кылыш керек, ал дагы кошумча бир расход болот дагы үстөк пул кошулуп атат да. Наркыначы мынай заттын. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң эле ыңгайлуу болгон анан туруктуу баягы биздин Россия Федерациясы болгон ошол жактан келип атат негизги көлөмдөрдүн баарычы. Ошого карабастан деле мына мисалы үчүн биздин кошуна мамлекеттер менен салыштырып кеткенде бүгүнкү күндө Кыргызстанда Казакстанды алып койгондо биздики эң эле арзан баа бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп атат. Биз Россия Федерациясынан алып келебиз, бирок бүгүнкү күндө мына биз 1-апрелге кылганда салыштырмалуу кылганда бизде эгерде орто эсеп менен бензин 92 үлгүсүндөгү маркасы 46 сом 60 тыйын болуп атканда Россияда 50 сом 50 тыйын болуп аткан да. Биз ошол ташып келген эле мамлекетте. Ал эми Тажикстанда 60 сом болчу, Өзбекстанда 58 сом болчу, Беларуста 57 сом болчу, Арменияда 61 сом болчу да. Эң эле кымбат биздики эң эле арзан болуп атат да ошол жерде. Бул жерде мына Казакстандыкы башка, бирок биздики деле ушуга ушундай болгонго баардык шарттар бар да бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн өткөндө Жогорку Кеңеште энергетика министри айтып кетти, Кыргызстанда тастыкталып далилденген 290 миллион тонна нефть бар деп. Андан тышкары 10 завод бар экен. 10 заводдон мындайча кубаттуулугун баардыгын кошуп келгенде жылына 2 миллион 215 миң тонна өндүрө алат экен да. Биздин Кыргызстандын ички керектөөсү 1 миллион 300 миң тонна, 1,5 миллион тонна деп атабыз. Анын толугу менен камсыз кылууга биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Эң негизги көйгөй эгерде өзүбүздүн мына улуттук заводдордун баарын иштеп, өзүбүздүн нефтти казып таап баштасак, бул кырдаал толук кандуу ишке кирсе, толук кандуу ишке кирсе, бул кырдаал башкача болмок да бүгүнкү күндө. Анан жарандарды тынчсыздандырган суроолордун бири бул жакынкы арада АИ 92 үлгүсүндөгү ушул майлар түгөнүп, бир гана АИ 95 үлгүсүндөгү мунай калат деген дагы ушул кептер айтылып атат. Бул канчалык деңгээлде чын? Эми бул толугу менен туура эмес. Бул баягы кушак деген сөз болушу керек.
жөн эле биздин калкка дүрбөлөң салып калп бир пикет түзгөндөр ушундай кылып атат. Ортодон чайкоочулар десек болот. Чайкоочулар деле бар. Мисалы үчүн ошол эле Баткенде биздин мунай ассоциациясына кирген биздин бир гана партнер нефть деген компания бар. Аныкы мисалы үчүн бүгүнкү күндө баасы 49 сом тегерегинде болсо, ошол жердеги эле баягы спекулянттар бүгүн 51 сомдон 52 сомдон саткан учурлар болуп атат да. Анткени алар баягы ошо кырдаал менен колдонуп ушундай туура эмес бир кадамдарды кылып атат да. Ал эми биз айтып элек, Кыргызстанга келген мынабу бензин группасынан биз толугу менен алганда, ошонун дээрлик 80%дан жогору АИ 92 үлгүсүнө келет да. 92 үлгүсүндөгү бул негизги биздин баягы продукт болгондуктан бул контракттын көбүнчөсү ушул 92 маркасына түзүлөт, ташылып келип атат. Бүгүнкү күндө толугу менен камсыз кыла алабыз. Керектөөчүлөрдүн көбү ушул АИ 92ге байланыштуу, Ооба, эгерде мисалы үчүн 100 тонна бензин ала турган болсок, ошонун 80 тоннасы АИ 92 болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Ушул негизги биздин бензин группасына ошол үлгүсү болуп атат да, АИ 92 маркасы. Кеңешбай Дускулович, айтсаңыз, азыркы ушул тыюу салуу менен ташууга канчалык деңгээлде бааны турукташтырса болот, жолго салса? Бул эми тыюу салуу бирден бир механизм, андай жолго барганыбыз эң туура болду. Туура болду, себеби бизде запастар азайып, баа кескин жоголуп кетиши мүмкүн болчу. Эң негизи ушул рынокто баа кырдаалы туруктуу болуш үчүн тийиштүү запастар менен камсыз болуп туруш керек да. Бул бирден бир ушундай көрсөткүч болуп эсептелет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дээрлик биздин урматтуу керектөөчүлөргө да айтып коер элек, биз да көзөмөлдөп атабыз. Запастар жетиштүү, ошол эле жогоруда белгиледи. 80 маркасы бул эң көп керектелүү, 80%дан жогору деп атат. Бул туура маалымат да. 80%дан жогору биздин керектөөчүлөр керектейт. Ал эми 95 башка берки маркалардын баардыгы биригип бир 10%дын тегерегинде эле керектөөчүлөр бир кандайдыр бир категориялар гана алат да. Ошон үчүн ушул жакка да көңүл бөлүп атабыз. Ошол эле коңшу мамлекеттерде кандай иштер жүрүп атат? Өзүңүздөр билесиздер, ушул эле биздин коңшу Тажикстанда чектөөлөр киргизилип, ал жерде дагы бүгүнкү күндө кырдаал мындай туруктуу эмес ушул жаатында деп койсом болот. Ал жактан дагы биз тийиштүү маалыматтарыбыз бар. Ошол эле жана Казакстан боюнча да бүгүнкү күндө биздин ушул күйүүчү май рыногун турукташтыруу боюнча биздин энергетика министрлигине биз сунуштарды киргизгенбиз. Алар дагы тийиштүү иштерин жүргүзүп атат, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү боюнча. Ушул бизде баягы индикативдик баланс болуш керек да, биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эки өлкөнүн ортосунда келишим болуш керек. Ошонун негизинде гана алып келет да. Ошол жакта да иштер жүрүп атат. Анан дээрлик биздин максат керектөөчүлөр менен ушул рынокто иштеген нефтетрейдерлердин ортосундагы баягы балансты камсыз кылып беришибиз керек да. Керектөөчүлөргө дагы оор болбош керек. Булар дагы албетте биз кескин чектөөлөрдү чектеп койсок, запаска таасир берип, баягы жасалмакмалар көп колдонууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да. Ал жагына да көңүл бурушубуз керек. Албетте бүгүнкү күндө ошол Россиядан алып келип атат. Андан башка эле биздин ЕАЭС мамлекеттеринде талдап чыктык. Ошол эле Белоруссияда өзүңүздөр билесиздер, ЕАЭС мамлекетине кирет. Булар нефтини, сырой нефтини алып туруп 100% өзүнүн мамлекеттик ишканалары менен күйүүчү май рыногун өздөрү камсыз кылат да. Анан Арменияны карап көрдүк. Бул жерде баа жогору, бирок бизге окшоп мындай 30%га чейин көтөрүлгөн жок. Эмне себеп болду деп. Арменияда болсо бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Иран жакын. Ал жактан дагы күйүүчү майларды алып, анан Россияныкын дагы алышат. Анан ошонун ортосун Иранда баа ылдый да бир топ. Ошо менен баа кескин көтөрүлбөсө да, бизден бир топ жогору болсо дагы баягы 30%га чейин көтөрүлгөн жок да, ошонун негизинде. Анан биз бул жерде албетте биздин өндүрүшчүлөрдү колго алуу боюнча дагы биздин премьер-министрде жыйын өткөн жакын арада. Ал жерде дагы тийиштүү органдарга, мамлекеттик кармоктуу органдарга тапшырмалар берилген. Ал жакта да иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол ички биздин баягы өндүрүштү колго алуу максатында. Ансыз болбойт. Бүгүнкү күндө ички өндүрүштү колго алып, биз импорттук биздин керектөөбүздү азайтпасак, анда мындай учурларда кескин баа көтөрүү болуп, биздин рынокко өз таасирин бере берет да. Ушундай жолдор болот. Мен ойлойм, ошол сиз белгилеген суроо боюнча өз убагында кирди. Ошол сыртка чыгарууну чектөө боюнча, сыртка чыгарбоо боюнча. Анан бүгүнкү күндө бизге ошол себептен запастар бар. Баа дагы туруктуу бир кылда баягы бул жерде кескин мындай ирээттүү саясат жүргүш керек да, баа саясатын.
анан баягы кескин жөнгө салууларды киргизип атаандаштык рыногуна кирсе ушундай чектөөлөрдү киргизсек ал кескин таасирин берип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн иреттүү саясаттарды жүргүзүүгө, баа саясатын ишке ашырууга экономика министрлиги жүргүзөт, биз ишке ашырабыз да. Ушул жака да көңүл бөлүп атабыз да. Ошол башка мамлекеттерге да көңүл бөлүп атабыз. Биздин коңшу мамлекеттерге, биздин региондорго кандай болуп атат, ана жазгы талаа иштери болуп атат. Ал боюнча да булар өздөрүнүн иштерин жүргүзүп атат. Ошол айыл чарба министрлиги менен ал жака да көңүл бөлүп атабыз. Мындай иштерди ыкчам түрдө анан тийиштүү көзөмөлдү күчөтпөсөк, бүгүнкү күндө кырдаал абдан баягы биздин керектүүчүлөрдүн нараатчылыгын туудуруп турат, аны да туура эске алуу менен иш алып барабыз. Демек, азыркы тапта толук түрдө телекөрүүчүлөргө айта алат экенбиз, бул жанагы мунай затка болгон таңкыстык жок деп кесе айтсак болот экен да. Албетте, биздин маалыматтар, биздин талдаулар боюнча биз булардан дагы маалыматтарды алабыз. Ошол эле өзүбүздүн коллегаларыбыз бар, башка өлкөнүн монополияга каршы, алардын дагы маалыматтарын эске алуу менен иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө запас жагынан тартыш болбойт, жазгы талаа иштери болобу. Анан албетте баягы ошол эле нефтинин баасы дагы бүгүн өйдөлдөй болуп атат. Эч кандай таңкыс болбойт. Ошондой эле дагы бир белгилей кетчү нерсе, биз негизсиз баа көтөрүүгө жол бербейбиз. Тийиштүү бурчактарыбыз бар. Бүгүнкү күндө ошол эле убакта биз штрафтарды күчөтүү боюнча дагы мындай мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча да иштерди жүргүзүп атабыз. Мисалы ортодо ортомчуларга, экономика министрлигине биз сунуштарды бергенбиз. Ал жерде жумушчу топ дагы иш алып барып бүгүнкү күндө ошол бир долбоор даярдап атабыз. Мында обороттук штрафтарды киргизүү боюнча кескин баа көтөрүү, ортомчулар менен өз ара сүйлөшүп алып баа көтөргөн учурларда бизде бир механизм болуш керек, күчтүү. Ошол жагында башка мамлекеттерде бар, бул Россияда, Казакстан, Белоруссия, Арменияда ошолор жака да көңүл бөлүп атабыз. Андан сырткары мыйзам долбоору дагы иштетилип чыгып атат. Закон о регулируемых рынках деп жөнгө салуу жаатындагы ошо мыйзам өзүнчө ал жактан дагы биздин депутаттар колдосо, жакынкы арада экономика министрлиги менен министрлик аркылуу тийиштүү чечимдер чыгарылып өкмөткө киргизилип, андан ары биз ушул жаатта да иштерди күчөтөбүз. Чоң рахмат. Ошондой эле жазгы талаа иштер деп калдык. Канат Садыкбекович, ал эми ушул ассоциация тарабынан жазгы талаа иштери башталып калды десек болот. Күйүүчү, майлоочу май дыйкандарга азыркы учурда керек, талап кажет дегендей, анан кандай жардам көрсөтүлүп атат сиздер тараптан? Бул тарапта болсо биз жыл сайын ошол айыл чарба министрлиги менен меморандум түзөбүз, январь айында түзөбүз. Быйыл өзүңүздөр билесиздер, жазгы талаа иштери түштүктө бир 2 жума эрте башталды, февралдын орто ченинде эле башталып калды. Биз мында кепилдик алганбыз, ал меморандум боюнча айыл чарба министрлиги быйылкы жылы канча керектүү экенин өздөрү тактап чыгып туруп, бизге 115 000 тонна көлөмүндө керек болот деген. Анын ичинде 90 тоннасы болсо бул дизель отуну болсо, 25 000 тонна болсо бул бензин группасы болчу. Ошону биз толук менен камсыз кылууга өзүбүз кепилдик алганбыз. Андан тышкары биздин баягы мунай сатуучулар өздөрү баягы биздин айыл чарбада алек болгон биздин ишкерлерге жардам катары ошол кайрылган убакытында дүң баадан дагы литрине 40 тыйын арзандатып беребиз деген кепилдик алганбыз. Бүгүнкү күндө биз ошол айыл чарба министрлигине биздин нефтебалардын тизмесин бергенбиз. Ошолор аркылуу биздин ошо региондогу ишкерлер кайрылып өзүнө керектүү көлөмдө баягы мунай заттарды болсо ошол дүң баадан 40 тыйынга арзандатуу менен алган мүмкүнчүлүгү бар. Эми бул жерде бүгүнкү күндө анткени кээ бирки айыл өкмөттөр, кээ бирки мына мисалы үчүн баягы жергиликтүү бийлик менен баягы акимчилик болобу, ошолор менен биз түздөн-түз байланышта кээ бирде болуп калып атабыз. Аларды туура табыштап, ошол биздин мунай сатуучулар менен жолуктуруп, ошол жерден иш алып баратабыз. Бул жерде биз мен кошумчалап коеюн, дүң баа менен чекене баанын ортосунда дагы кичине айырма бар да. Азыр өтө көп эмес, буларга биз тийиштүү ушундай сунуштарды да бергенбиз. Булар дагы расходторун оптимизация кылып, мурда дүң баа менен жөнөкөй баанын айырмасы 3-4 сомго чейин дагы жеткен убактар болгон да. Бүгүнкү күндө булардыкы 1,5 сомдун тегерегинде да. Ошо дүң баасы деген айырма баягы сатылып аткан чекене баадан 1,5 сомго чейин да ылдыйраак болот да. Ошол жагын эске алышыбыз керек. Анан албетте булар дагы бүгүнкү күндө бизге берген маалыматтарын, акыркы маалыматтар боюнча кээ бир компаниялар ошол кыскартууларга барып атат. Ошол бир топ расходтордун затраттарын мындай оптимизация деп коет, ошол жакка да барып атат да. Ал жагына да көңүл бөлүп атабыз. Ошон үчүн ушундай талаптарды койдук. Мындай кескин баа көтөрбөй, бүгүнкү күндө мындай сдерживающий фактор деп коет, бааны туруктуу кармоо боюнча иштер жүргүзүңүздөр. Ал ошол өзүңүздөрдүн затраттарды
чыгымдарды оптимизация кылуу жагына көңүл буруу менен иш алып барыңыздар деген биз талаптарды койдук. Бул талап эмненин негизинде? Бул ошол атаандаштык мыйзамы бар. Ал жерде бир топ механизмдер бар, ошонун алкагында болуп аткан иш чаралар. Канат Советбекович, Кеңешбай Ускулович, сиздерге чоң рахмат. Ушул күйүүчү майлоочу майдын баасы тууралуу маек бергениңиздерге ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сизге рахмат. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ишилгери программасында нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Яшатов жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаков менен маек жүргүздүк. Ушул менен Ала Тоо 24 каналынын бүгүнкү Ишилгери программасы өз ишин жыйынтыктайт. Студияда кызматта Амантур Төрөбаев болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.